Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер, амансыздарбы? Мен сиздерге белгилүү Манас Ордодон, айтылуу Манас Ордо Таш Арык айылынан 20 сотых участагы менен, участакта фундаменти менен жер сатыга чыгып жатат. Участак ушул айылдан алам дегендер болсо, дарегине көңүл буртуруңуздар. Мынакей биз Манас Ордонун мынакей поворотуна келип калдык. Оң жакка Манастын күмбөзүнө кетет. Ушул жактан эле Кен колго кеткен жолго бурулабыз. Аягына чейин көрүңүздөр, балким бул участак сизге жагып калат. Мынакей биз жетейин деп калдык. Ошол Кен кол жакка кайрылганда эле 1 километрге жетпеген аралыкта оң жак бетте участак жайгашкан. Бардык маалыматтарды беребиз азыр, баасын, кандай варианттары бар, баарын тактап, Кудай буйрса, колдон келишинче сиздерге жеткиликтүү маалыматты тартып берем. Кожоюн бизди күтүп атат. Туугандар, ушул Манас көчөсү менен келатканда, ушул көчөнүн аты кандай эле? Улукбек көчөсүнөн кайрыласыздар. Улукбек көчөсүнөн кайрылгандан кийин эле бир 200 метрден кийин эле кайра оңго кирет экенбиз. Ал көчөнүн аты эмне деп айтылат? Улукбек. Бул Улукбек, э? Жок, бул аты. Бул эмне деп айтылат? Бул аты жок. Улукбек көчөсү келет да буда. Улукбек көчөсүнө кире берет экен, бул деле Улукбек көчөсүнө айтылат экен. Кожоюн менен азыр чогуу келе атабыз мынада. 200 метрден эле кайра ушул Улукбек көчөсүнүн уландысы кайра оңго киребиз. Кайсыл жерде? Оң жак бети? Мынакей жетип калдык. Экинчи участак экен. Экинчи участак. Үчүнчү участак болуп калат экен. Мынакей туугандар, караңыздар. 20 сотых фундаментин караңыздар. Охо, мынакей туугандар, айылдан караңыздар, участак алсаңыздар кандай берекелүү экенин. 20 сотых границасы ушул арыктан баштап төрдөгү алкорлор турат го. Бул жагы дагы алкор менен белги коюлган, ушул узунунан кеткен ушул участак экен. Фундан свет кирген, э? Жок, жанда турган. Мынакей свет ушул столбадан эле тартып аласыздар. Баары даяр, мындайча айтканда. Фундаменти мындай бир абдан муда кылып жасаган экенсиздер, э? Узун туурасы канча? 17,5, 11,5. Фундаменттин азыркы сыртта чыгып турган бийиктиги 1 метр. Караңыздар. Бүт армированный. Астындагы армировать эттиңиздер беле? Армировать этилген 60 болуп казылган. Ылдыйга чейин 60 сантиметрге чейин казылып, бүт арматуралардан кетирип, грунту да төгүлүп калыптыр, э? Ичин баары тегистелип грунтка толгон экен. Өзүңүздөр каалагандай кылып туруп, бөлмөлөрдү эле тока бөлүп каалаган проектиңизди чыгарып аласыз, туугандар. Мына ушундай, туугандар, караңыздар. Бул жака айдоосу дагы бир талай нерсе тиксеңиздер болот. Алкорлор алат. Алкорлордун баары алат экен мынакей. Эми баасын айтыңызчы, баасын канча деп атасыз? Баасы 600. Баасы Келишим бар. 600 000 сурап жатасыз, э? Жакшы экен. Кеми болобу? Болот. Кеми болот. Варианттарчы? Вариант болот. Машина унаа берип калса, бир азын берип күт деп калат бизде. Кыргыздар ушундай го көбүнчө. Кичинесин берейин деп калат. Тока наличкабы? Наличка, э? Мынакей туугандар, кимге ушул участак кызыктырган болсо, төмөндөгү номерге байланышасыздар. Мындайча айтканда 600 000 сурап жатат. Дагы содалашсаңыздар болот. Айылга жашайм, айылда мал багам дегендер болсо, көрүңүздөр, балким сиз издеп жүргөн участак фундаменти менен болуп калышы мүмкүн. Менимчечи, тууган, бул фундамент келе канча акча кетти я? Фундаментин эле бир талай акча кетти окшойт, а? 150-200 000ге жакын фундаментин эле кеткен экен, туугандар. Мага жакты бул участак, абдан кенен, абасы таза айылда билесиздер. Мал бакканга да ыңгайлуу. Фундаменти да абдан бийик кылып, ичин болсо баягы каалагандай бөлүп жасай турган кылып сиздерге дайындап койгон экен. Ар ким өзүнө жаккандагыдай кылып бөлмөлөрдү бөлүп алса болот экен.
Ушу менен кийинки чыгарышка чейин Турбалары чыккан. септиктерин баарын даярдап, кошуп даярдап койгон экен. Урматтуу туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламаттуу болуңуздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып лайк басып коюңуздар. Видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар.